Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз кайрадан Манас романы боюнча өз окууларыбызды улантабыз. Мен силерге өткөн көрсөтүүлөрдө Сагынбай Орбактын вариантынын негизинде 5 томдуу роман жазгандыгын жөнүндө айткан элем. Мыналар силердин көз алдыңарда турат. Бүт 5 том тең. Мен булардын баарын 5 томдукту Билим берүү академиясы тарабынан экспертизадан өткөзүп, кыргыз адабияты программасына киргизгенмин. Мектепте Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары колдонулууга сунушталган. Азыр болсо мен өзүмдүн романымды окууну улантайын. Бакайдын божомолу туура чыкты. Эрөөлдөн мөөрөйдү алдырууга макул болбой, калмактардан майданга пилдите минип, узун бойлуу, сары жүзү санга дөө балбан чыкты. Кыргыздын балбанын найза менен жеңе албайт экенмин, ойлонду калмак. Аны жаа менен жок кылайын. Ал Манаска найза шайгандын ордуна аны жаа менен атты. Сол тараптан атылган жебе соот күбөдөн катары менен өтүп, чарайнага жеткенден кийин болотко уч тийип, күчү кетти. Жебеден аман калган Манастын ачуусу келип, эки көзү от болду. Уба күлдүү найзасын булгап, колуна алып, акулага камчы салып, санганы найза менен сайды. Калмак пили менен кошо кулап, күм жан болгондо Манастын колунан ажал тапкан Кытайлардын дөөгүлсүгөн балбандардын саны 4-кө жетти. Манастан өч алуу үчүн Кытайлардын алып денелүү, кара тоору, чапчаак, дөбөт балбаны чыкты. Ал согушууга пил жарабайт экен деп, куйругу куштун канаттай, ыраңы кызыл манаттай асанаш атты минип, майданга аттанды. Кылыч, мылтык жарагын алып, лайламалуу деп, дөбөт Манаска маңдайлаша барды. Баатырлар найза менен сайышып, кылыч менен чабышып, үксү менен урушуп, мылтык менен атышып, жолбордтой алышып, албастай чабышып, кыпкызыл канга батышып, бири-бирин жеңе албады. Бешимде башталган таймаш түн ортосуна чейин уланды. Уруштун эпкени менен балбандар колду бузуп, үндүк жерге суусуз кашыган биябан талаага чыгып кетишти. Асманга жыбырап жылдыз толгондо Манас эбин таап, дөбөттү оң колу менен эңип алып, оң солго айландырып, куу жолго урду. Тоо кулаган немедей, таш ураган немедей, дөбөткө ажал жетти. Тил тартпай тозокко мүрт кетти. Оор үшкүрдү аябай чарчаган баатыр. Бул калмактын балбанын араңдан зорго жеңбедимби? Дагы бир аз чабыша түшкөнүбүздө аны жеңе алат белем же жокпу? Муну Алла Тааладан башка эч ким билбейт. Салгылашы өтө көп күчүмдү алып койду. Жеңишине ыраазы болгон Манас дөбөттүн атын минип, Аккуланы коштоп, таң саргарып калганда колуна кайтып барды. Ал эрөөлдө чабышып жүргөндө калмактар анын жолдошторуна чабуулга түшүптүр. Кыргыздын баатырлар Жазайыл менен топ атып, Акчакөр мылтык атып, Кытайлар менен кызыл кыргын салышып, даалайын кырып салышыптыр. Манас жардамга шашып, найза сайып, мылтык атып, чабыша баштаганда калмактардын чабуулу солгундап калды. Эми булардын эсебин таптык деп кубана баштаган баатырлардын нөчүрү 10 000 Кытайга артынан дагы 20 000 атчан жардамга келди. Жигиттер кайрылды ошондо Манас жолдошторуна. Биз курчоодо калдык. Жардам келгенче каршылык көрсөтүүнү уланта берелиби? Душмандын колун жарып өткөнгө аракет кылалыбы? Жардам келгенче биз аманатыбызды Кудайга тапшырып калуубуз мүмкүн. Башын чайкады Бакай. Ооба, абал дал ошондой болуп жатат. Ошондуктан жогууну жарып, колду көздөй бет алалы. Ажалыбыз жетсе өлөбүз. Болбосо эсен аман колубузга жетип алабыз. Буга эмне дейсиңер?
Eң туура акыл. Бул жерде тура берсек, уктаарыбыз бүткөндө Кытайлар чымчыктын башын жулгандай жулуп алат. Аны күтпөстөн курчоодон чыкканга аракеттенип, жатып өлгөнчө атып өлөлү. Андай болсо чабуулга даярдангыла буйрук берди Манас. Баатырлар түндүк тарапты бет алып, кыйкырыгы баш жарып, Кытайларды бөрү түйгөн коюңду бөлүп жарып, курчоодон суурулуп чыгышты. Жаныңардан үмүт кылсаңар, атыңарга аябастан камчы салгыла, кыйкырды жолдошторуна Манас. Кытайларга жеткирбей, эсен аман колубузга жетип алалы. Баатырлар жанагы калбай, аттарын камчы менен ургулап, чаап жөнөгөндө Кытайлар артынан мөңгүлөп кубалай башташты. Албандар жетип келгендерди кыйык атып, мезгил өткөн сайын аспанга кыргыздардын колуна жакындай беришти. Куугундун ызы чуусу кыла баштаганда өргүдө жаткан Манастын колу дүрбөлөң болду. Бул эмне болгон уруш? Ким менен согушуп жатат деп колдоолор бири-биринен сурай башташты. Аларга жооп бергендей ак келтен үнү чаңырып, Манастын аш кыйкырыгы жаңырды. Кудай өзүң сактай көр, шашкалыктап калышты колдоолор. Манас арттан Кытайлар кубалап келе жаткан турбайбы? Баарыңар жардамга аттангыла. Сурнай кернейлер жаңырып, добулбастар кагылып, шаша буша аттарына минип, найза кылыч жарагын алып, 20 аскер Манаска жардамга жетип барып, 30 000 Кытайга кызыл кыргынды салышты. Ушул мезгилде Кара Кыштак калаасын алып, колуна кайтып келе жаткан кыргыздардын 400 000 аскери да келип калды. Алар арттан кол салганда Кытайлар толук курчоодо калышты. Буурулуп жаткан эрендер душмандардын катарын бузуп жарып ийишти. 15 000 өлгөндөн кийин калган Кытайлар жандарынан түңүлүшүп, жан соголалап, кыргыздарга багына башташты. Бакай, Көкчө, Жаңгырчы аскерлерге согушту токтотуп, туткундарга тийбөөгө буйрук беришкенде Кытайлардын жаны аман калды. Кыргыздын колу ошол жерден алыс эмес жайгашкан көлдү тандап алып, кош башына бир байталды союшуп, сактыкта кордук жок деп, карабалды катуу коюшуп, жээкте жатып калды конушуп. Таң сөгүлүп атканда Манас дүбүрдү алуу үчүн 50 000 аскерди кошунда калтырып, калган 400 000 аскер менен керней тартып бапылдап, Сурнайдын үнү такылдап, туунун баары жаркылдап, асабасы жалпылдап, калааны көздөй бет алды. Манас жоого аттанардан бир кумурда орто бойлуу, арык чырай, жапжаак, сары жүздүү аяр соно Бөрөханга барып, болгон окуялар тууралуу айтып берди. Ханым, деди ал сөзүнүн аягында, Манас чындап зор экен. Аны менен беттешкен жандын шору катат. Эмнеге мындай деп жатасың? Таң калды Дүбүрө. Буруктун бир баласы жүрөгүң ушунча ширдүбү? Сөзүмө бекер ишенбей жатасың. Кайгылуу башын чайкады. Кечилдердин учтуу көк калпагын кийген соно. Манастын баатырлыгы баатыр экен. Пил минген балбандарыбыздын төртөн 2 саатты сойду. Кечинде дөбөт балбан менен уруш салып, түнү бою жоголуп, таң атканда Манас анын атын алып жалгыз келди. Дөбөткө эмне болуптур? Тынчтыктан сурады Дүбүрө. Анын эмне болгонун билбейбиз, колдорун жайда аяр. Манас өзү келди. Ага чейин анын 5 жолдошун камап салгылашып жаткан элек. Келгенден кийин дароо колубуздун четин кыйратып, өн чыгышты бет алып, көлдү көздөй салып, Манас жолдоштору менен колуна карай качты. Алардын артынан көп аскерибиз кууп кеткендигин айтканы сага келдим, деди соно. Муну уккандан кийин Дүбүрө кан терезеден көгүлтүр асмандан сүзүп бараткан аппак булуттарды тигиле карап, тактысынын үстүндө терең ойго батты. Манас оңой эмес көрүнөт. Аны теңиме албай, бекер бейкапар болуп турмун. Манастын мындай баатыр экендиги үч уктасам түшүмө кирбеген жаңылык болду. Эгерде абал ушундай тетилисине айланышын билгенимде, кыргыздарга каршы колду өзүм баштап барат элем, деп аябай өкүндү Дүбүрө хан. Бир аз капа болуп тургандан кийин ал кайрадан өзүнүн колуна алды.
Эми кейбе баары бир Манасты токтотуу үчүн чечкиндүү чараларды көрө турган убакыт жетти деп ойлогонду бирок башын көтөрдү. Сен тегерегибиздеги калмактардын баарына кабар бер, деди ал сонуга. Калайыкты чапкылап, баарынан жыйып кел. Макул, каным. Сону аяртышка чыгып, каса тулпаратын минип, Асар деген жердеги Маймунат болсундагы, Киши Арыштагы, Саңыроо сазындагы жана башка жерлердеги калмактарга кандын буйругун жеткирди. Дүбүрөк кан болсо аяр кеткенден кийин Манастан кооптонгон ойлорун унутуп, кайрадан бейкапар болду. Эмнеге чөчүп жатамын? Манас Көктай эл үчүн ким? Үйлөп койсо учуп кете турган күл. Ал бизди эч качан жеңе албайт. Аны 30 000 аскерим ойрон кылып келет деп, ошол күнү Дүбүрөк Шаа бул тууралуу ойлонбой жатып калды. Бирок ар кандай кокустардын алдын алуу үчүн Манасты байлап келгиле деп, ал ордуда жаткан аскерлерин умшап салды. Тилекке каршы кийинки окуялар Дүбүрөк Шаа ойлогондой болбой, жиберген аскерлердин бири кайтып келбеди. Же келип кабарын бербей, 30 000 кол кумга сиңген суудай жок болду. Буга Дүбүрөк кан аң-таң болуп, эмне деп ойлошун билбей жатканда, Тимен колду баштап, Зукан Дагалактын арасындагы жол менен добул согуп үңгүрлөп, тоо көчкөндөй дүңгүрлөп, калаага күнчүгүс тараптан Манас жетип келди. Айдар кан уулу Эркөкчө арбын 100 000 кол менен түштүк тараптан Дуканга кирип, көчөнүн ичин көчүрүп, көптүмөктү салып, көрүнгөн малын алып, кабарсыз баткан катын-кыз көчөсүнүн боюнан кармап кетип калып, Маймунат оосуна бет алып, Азарыш жолун алды. Кыямга тартып жол менен, кыжылдаган кол менен эр жамгырчы барып, Саңыроо жолун алды. Саман чөбүн ташытып, тери каткан аттардын тердик алдын кашытып, отун суусун алдырып, арпалап атын байлатып, ал калмак бүкөн журтунун абдан шорун кайнатты. Малай тоос тараптан келе турган жолду бул батыш жактан эр үрбү баштаган аскерлер Шаага кирип келишкенде, Дукан 4 тараптан кыргыздардын 400 000 аскерин курчоосунда калды. Шаардыктардын үлгүргөндөрү калаадан качып кетишип, үлгүрбөгөндөрү Мисбуруш бутканасына жашырынышты. Бул буткана аябай мыктылап салынып, айланасы 6 000, бийиктиги 50 кулач, кем коргону темирден салынып, ичи темир, тышы таш. Карапайым элди бутканага жөнөкөй күндөрү эч ким киргизчү эмес. Бирок азыр душман басып киргенден баарага толуп алышты. Бутканага шыккалган 300 000 аял, бала, кары жаштын арасындагы Дүбүрөк кан Касемил аттуу балбанын баш кылып, 50 000 аскердин Гумалай жолун аштыруу үчүн шаардын күнбатыш жагына эр өрбүгө каршы жиберди. Калмактардын 50-60 балбаны үлкөр боозан бирегин 12 пилге тарттырып, напаага темир арттырып, урушка добул кактырып, кыргыздарга жөнөштү. Алар кеткенден кийин шаардын чыгыш тарабынан эр бакай 100 000 аскер кол менен чабуулга өтүп, көчөнүн ичин көчүрүп, жаккан отун өчүрүп, тамынын көбүн уратып, таш коргонду кулатып, такар берген калмакты көчөсүндө сулатты. Макулдашуу боюнча шаардын түштүгүнөн Көкчө, түндүгүнөн Жамгырчы калмактарга кол салышып, көчөнүн ичи чаң болуп, эшиктин баары кан болду. Эсепсиз уруш салышып, бакчанын көбүн кыйратып, бапылдатып карысын, башкача быйлатып, качырларын туулатып, катын кызын ыйлатып, чылдыратып калмакты дөңгөнөсүн кыйратты. Ошондо ишине Үрбү баатыр келип, ал эмне себептен убаданы бузуп, шаарга кол салбаганынан тынчсыздаган Көкчө менен Жамгырчы батышка бет алышты. Алар Малайдын жолуна жетип барганда, Үрбүнүн калмактар менен салгылашып жатканын көрүштү. Анын 50 000 аскери
батыштан қол салу үшін шаарга аттанганда алдына қалмақтарды Кесебіл Батыр шығып, жаз айылдан жатқырып, шабал-чубал жан беріп, 30-40 аттырып, қырғыздарды киргизбей, бұл жақта жатқан аскердің эмне болгонун билгизбей, кечке чейин урушты. Жардамга жетип келген Көкче Батырдын, Жаңгырчынын, Бакайдын аскерлери толугу бойдон курчоого алганда, қалмақтардың кирип кетер көрү жок, буларга жери жок. Эстен танып элейди, эши чыгып селейди. Алардын баш Тулгачан, Көкчарайнечан, Кесебіл кутулбасын түшүнүп, Кулгана деген уусун чеңгелдеп жутуйуп, аттан кулап, жер кучуп, жан берди. Ары Батыр, ары балбанын курбан болгонун көргөн калмактардын өткүз солон ыктылар өзүнө канжар салышты. Кыргыздардан өлгөнчө, муай кордук көргөнчө, бул дүйнөдөн жөнөйлүк деп калмактардын 30 миң өз жанын кыйды. Калган 20 миң аскер ат тонун таштап бүгүлүп, жан соогаттап жүгүнүп, колун алып түбөгө жагалалап жүгүрүп, кыргыздарга багынып беришти. Бакай туткун калмактарга амандык берип, олжого түшкөн үлкөр боозан беректи 12 пилге сүйрөтүп, мис буруш анасын аскери менен жөнөдү. 200 миң кол болуп, 20 көчө жыкты болуп, жер көчүрүп, акырып, Шаймерден деп чакырып, кылкандай найза жапырып, кыргыздар айланан курчап алды. Душмандан кутулбашына көзү жеткен калмактар бурчактап жашын төгүп, коркконунан иши чыкты. Кудайыбыз куткар деп шаардыктар бутка жалына башташты. Куткара көр Кудай, жанынан үмүт үзгөн дүбүр көз жашын көлдөтө, буркандын аягын кучактап, озондо уйлады. Анын ыйлап жатканын көргөн кары жаштын өтөр үрөйү учту. Эгерде каныбыз ушунча карып болсо, биз кайда барабыз? Кучакташтылар. Кимге арбаныбызды айтабыз? Мындай абал өзгөрбөсө, калбайт экен тирүү жаныбыз. Келечегинен корккон шаардыктар төлгөөчүлөрдөн кура таштап, бал ачууну суранышты. Себеби дарбазасы кулпланган бутканада жашырынып, кыргыздардан аман калууга эч кандай мүмкүнчүлүк калбады. Манастын аскерлери 12 пилге сүйрөтүп, үлкөр бооз Амберекти буткананын жанына алып келишти. Эгерде алар буткананын дарбазасын атса, ал заматта ойрон боло тургандыгы айдан ачык болгондуктан, шаардыктар корккондон ойбой салышып, төлгө ачууну талап кылышты. Ошондо Доокеш калмак журтунан орто бойлуу, айдар көкүл чачтуу, сары жүздүү 24 жаштагы Төлөбөк аттуу төлгөөчү жанында алып жүргөн 41 төлгө ташын алып, бауызы төлгө салды. Төлгөсүн карап, Орто Азиядан Манчжурияга чейинки жерлердин баарын ойрон Манас Баатыр алып, Бейжиңге уруш менен кирип, аны чаап, башына таажы кийип, адилеттүү кан болуп, калмактарга да башка да букараларына эч кандай зулумдук кылбай тургандыгын көрүп, аябай кубанып кетти. Дарбазаны ачкыла, деди Төлөбөк шаардыктарга. Кыргыздар эч кимге тийбейт. Алардын Манас Баатыры ааламдын баарын алып, адилеттүү кан болот экен. Коркпостон эшикти ачкыла. Жок, кыйкырды Дүбүрөкан. Бул төлгөөчү калп айтып жатат. Кыргыздарга багынып берсеңер, алар бириңерди койбостон текши кырып таштайт. Сөздөрүмө ишенбесеңер, дарбазаны ачпай эле койгула, нааразы болуп сүйлөп Төлөбөк. Мен калмактардын эң мыкты төлгөөчүсүмүн. Ушул күнгө чейин сөздөрүмдүн жалганы болбогондугун баарыңар жакшы билесиңер. Анда биз эмне кыл дейсиң? Канын сөзүн кыя албай, төлгөөчүдөн тайсалдап сурашты шаардыктар. Эмне кылууну өзүңөр билгиле, суук жооп берди Төлөбөк. Мен силерге төлгөөгө түшкөндөрдү гана айттым. Баса, дагы бир нерсени айтсам да унутуп калыптырмын. Эгерде дарбазаны ачпасаңар, 1 сааттан кийин кыргыздар Замбиреги менен буткананы атышат. Ошондо баарыбыз тең өлүп, өлүгүбүз көмүлбөй, ит кушка айталаада жем болот. Андай күндөн бизди Кудай өзү сактасын, бакырыш шаардыктар. Буткананын ичи жаш балдардын ыйына, кемпир чалдардын өкүрүк бакырыктарына толуп, калмактар жанынан түңүлүп, келечегинен үмүтүн үзүп.
Birazdan keyin canı açıp akılını taştıran şaharlıklar 5. işte. Darbadan açmasak hazır ölü tekemiz işte. Eğer de açsak tili kalma mümkünçülük var. Ошондуктан аны açıp Kırgızlarga bağırıp bereli. Ey şaharlıklar, belindeki жазık kara kurundan uzun kılıçlı suğurup çıkıp açılığına kıykırdı dövürek. Emnege korkaklık kılıp jatasыңар? Kırgızlarga tutkun bolup, korkup менен өлгөнчө сыйыңар менен өлбөйсүңөрбү? Силерде намыс деген барбы? Жок каным. Башын чайкаш шаарлыктар. Айтканыңа кошула албайбыз. Сен каныбыз болуп туруп, bizди коргой албай, ушунча көп аскерим менен топудай болгон кыргыздарга алың жетпеди. Биз аскер эмес, тынч жүргөн карапайым элбиз. Кор намыс үчүн өзүбүздүн, бала чакабыздын өмүрүн кыя албайбыз деп шаардыктар дарбананы ачууга камдана башташты. Мына урматтуу жолдоштор, биздин көрсөтүүбүз соңуна жетти. Кайрадан жолугушканча кош болуңар.